Коррупцияны токтотуш керек, анын үчүн кол kesиш керек. Мне кажется, надо, наверное, всех политиков поменять. Медреселерди куруш керек. Пайдаң тийбесе, демек зыян келтирбейт. Ошондой. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Кайрадан назарыңыздарда чоң суроо долбоору. Биз бүгүн жаштарга, шаарыбыздын тургундарына Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай салым кошо аласыз деген суроону узатмакчыбыз. Кандай жооптор болот, кандай ойлор болот, алдыда көрмөкчүбүз. Кеттик. Сиз менен мен, карапайым адамдар, эмне кылсак Кыргызстан өнүгөт? Биз деген таза коом үчүн өзүбүздөн башташ керек. Себеп дегенде, коррупция бийликти айтып бүтпөдүкпү. Эң эле простой ушул өзүбүздүн культурабызды оңдошубуз керек. Мусор таштап, өзүбүздүн шаарыбызды кирдетпей дегендей. Анан баягы кичинекей нерседен чоң нерсеге айланат эмеспи? Ошонтип өнүгөт болушубуз керек деп ойлойм. Башталат баары майдадан, байкабайт аны майдадан дегендей, ошо майда нерселерди кыла берсек, буюрса баары жакшы болот, Билбейм, аябай чоң үмүт бар да. Могу президенттик шайлоодон кийин бир жаркын жашоого келчүдөй эле сезилебиз да. Себеп дегенде, уже элдин баары түшүнүп калды, мурунку мындайча айтканда түшүнүгү жок адамдарга түшүнүк кирип калды дегендей. Мурун билбейм, азыр салыштырып болбойт да. Канча да бир аз жылыш бар түшүнүк боюнча. Эжеке, бир суроо, акыркы жолу ошо Кыргызстан үчүн кылган бир жакшы ишиңиз кичинекей болсо дагы? Кыргызстан үчүн? Мен Кыргызстан үчүн салым коштум деп деле аябай айта албайм да. Ниеттер барбы буюрса келечек? Буюрса, бирок ушундай эле бизге окшогон жөнөкөй карапайым элдерге билгизбегени менен көп эле мындай жардамдар болуп эле атат. Эми ошо кичинекей болсо да салым кошуп атабыз да. Чоң рахмат эжеке, ишиңизге ийгилик. Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн кандай салым кошо аласың? Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн өзүбүздөн башташ керек да, биринчи. Мындай тигил жак оңолуш керек, чоңдор дебей, мындай өзүбүздүн ар бир кадамыбыздан баштасак, таза болсо, ошондо оңолот деп ойлойм да Кыргызстандычы. Бардык күнөөнү эле чоңдорго жаба берген туура эмес деп ойлойсуңбу? Ошондой. Ар бир адам өзү билиш керек да, өз ордунчу. Ошондон оңолот баары. Ар бир адам өзүнүн жумушун мыкты деңгээлде аткарса, демек сенин оюңча Кыргызстан өнүгөт, Кыргызстан өнүгөт. Всё, чоң рахмат. Ийгилик. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы Кыргызстан развивался? Ой, чтоб коррупции у нас не было. И люди на работу, хорошая работа, чтобы была. Вот тогда. Еще что нужно сделать? Ой, много чего. Вы в последний раз что сделали, чтобы Кыргызстан развивался? Ой. Хоть даже маленькое дело. Я? Да. Ничего. Но в будущем собираетесь делать, да? В будущем, да. Да, слышно меня? Как слышно, прием. Спасибо, все отлично слышно, спасибо вам. Ассаламу алейкум, аке. Кыргызстан өнүгүшүнө кандай салым кошо аласыз жана кандай кылуу керек? Кыргызстанга варианттар көп, чынын айткандачы. Кандай салым кошсок, эмне кылсак Кыргызстан өнүгөт? Коррупцияны токтотуш керек, анын үчүн кол kesиш керек. Кимдин колун кесиш керек? Ошо коррупционерлердин колун кессең токтолот, ошондо иштеп болот, Кыргызстан өнүгөт. Кудай сактасын, бирок ошо коррупционерлердин арасында сиздин тааныштарыңыз, туугандарыңыз болуп калса кандай болуп калат? Алардын да колун кесиш керек, баарына бирдей болуш керек да, мыйзамчы, ошондо токтойт, ата кеспесе вообще токтойт. Эч кимди аябаш керек, колдорду дагы аябаш керек. Колдорун да аябаш керек. Чагыш керек. Биз, сиз менен мен, карапайым жашоочулар эмне кылсак, кантип Кыргызстанды өнүгүүсүнө салым кошсок болот? Биз иштеп, аракет кылып, налог төлөп, ошентип салым кошуп келе атпайбызбы негизи эле. Ар ким өзүнүн жумушун туура аткарса, демек Кыргызстан өнүгөт. Өнүгөт. Смело эле да, өнүгөт. Всё, чоң рахмат, баке. Ийгилик ишиңизге. Кыргызстан өнүгүү үчүн кандай салым кошо аласың? Кыргызстан өнүгүүчү үчүн эң негизгиси ар бир адам өзүнүн кесибин, кылып жаткан ишин майын чыгар аткарыш керек деп ойлойм. Мисалга алсак, баарыбыз эле депутат, баарыбыз эле мындай бир чоң ишти иштей албайбыз да. Бардыгыбыз өзүбүз кылып аткан ишти даны туура аткарсак, ошондо бардыгы туура болот деп эсептейм. Жана өлкөбүздүн өнүгүүсүнө чоң бир өбөлгө болот деп эсептейм. Сен кесибиң боюнча кимсиң?
Мен азыр окуучумун, студентмин. Кесибим боюнча юристте окуйм. Сен дагы өзүң кесибиңди жакшы аркаласаң, буюрса Кыргызстанга салымыңды кошосуң. Исак Разаков айткандай, мисалы үчүн сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот дегендей, ар бирибиз баардыгы, мисалы үчүн ал эле, бул эле, алма бактын гүлү эле деп бирөөлөрдөн ката издегенден көрө, баарыбыз өзүбүздөн баштап, өзүбүз туура иштеп, өзүбүз таза иштесек, буюрса өлкөбүз өнүгөт. Бийликти урушпастан өзүбүздөн башташыбыз керек демек. Баарын өзүбүздөн башташыбыз керек. Чоң рахмат, ийгилик. Ассаламу алейкум. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн кандай салым кошо аласың? Алейкум ассалам. Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошуу бул негизинен Кыргызстанга зыян келтирбөө, бул чоң салым кошуу деп эсептейм. Пайдаң тийбесе, демек зыян келтирбе деген. Ошондой деген мнение. Ой. Дагы эмнелерди кылсак болот? Бирөөгө зыян келтирбей, анан ар бир Азыркы күндө эң маанилүү эмне кылсак Кыргызстан эң биринчи максатта турган иш? Ал өзүдөн өнүгүү баштайлы деген эле ой. Өнүгүүнү өзүбүздөн баштасак, демек коом да өнүгөт. Ошондой. Всё, чоң рахмат. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы Кыргызстан развивался? Мне кажется, надо, наверное, всех политиков поменять. А куда? Старых чиновников деть? Да. Выгнать. И кого поставить вместо них? Хорошего. А вы знаете таких людей? Но если будут выборы более достойно, и видите, везде же все пишут гадости же про них, и тоже мы не знаем, кто из них хороший, кто из них плохой. А вы в последний раз что сделали, чтобы Кыргызстан развивался? Честно, я не голосовала, потому что для меня все там, не очень. Вы их недолюбливаете? Ну, если каждый нашу страну разворовывает, и у нас нету ни зарплаты нормальной, ни работы, что у нас еще нету? Дороги. Wi-Fi нету, да? Ну, в принципе... Бесплатного. Ну, если честно, да. В Москве же есть бесплатный Wi-Fi везде. Ну, в Москве, да. Итог, что нужно сделать, чтобы Кыргызстан развивался? Давайте... Ой, щекотильный вопрос, да? Да, очень. Ну что, давайте вот честно, вот за чистоту. Вот я, например, люблю, чтобы в городе было чисто. А у нас, когда праздник, что люди делают? Сами приезжают. Гадят, да? Засирают. Если каждый будет убираться за собой, хотя бы маленькое, это хорошее дело на развитие страны, да? Да. Ну еще дороги. Желательно. И давайте нам хорошую работу. Жигиттер, жөпшөнөкөй эле суроо, Кыргызстандын өнүгүшүнө кандай салым кошо аласыңар? Кыргызстан салымы, Кыргызстан өнүгүш үчүн биз налогторду туура өз убагында төлөйбүз, светтин акчасын өз убагында төлөйбүз жана жаш муундарды спортко бириктирип, спорттун артынан кетиктеп, машыктырганга биз Кыргызстанга чоң салым кошобуз, ушинтип кошо алабыз. Анда мечиттерге, билимканаларга жардам беребиз, ошондой эле больницаларга жардам беребиз. Ошентип салыбызды кошобуз, менин оюмча да. Демек, больницаларды курсак, спорт комплекстерди курсак, Кыргызстаныбыз өнүгөт. Ооба. Сиздин оюңузчу? Менин оюм неме? Светтер төлөө неме кылыш керек? Уур ток колдонбош керек? Уур ток колдонбош керек. Башкысы. Больницага Анан магазиндеги майра шапан карызын да төлөп коюш керек, а? Дагы эмне кылыш керек? Анан кийин болсо неме больницаларга акча төлөш керек, неме? Жардам неме медреселерди куруш керек. Эң башкы коррупцияны жоюш керек. Биздин Кыргызстанда коррупция аябай чоң орун алган. Коррупцияны токтотсок, менин оюмча Кыргызстан өркүндөйт жана өсөт. Ошондо Кантип токтотсок болот ошо коррупцияны? Коррупцияны Ошо Кыргызстан эгемендүү болгондон бери эле токтотобуз деп келип атабыз, бирок өзүңөр көргөндөй эле токтобой атат, Кандай чара колдонуш керек силердин оюңарча? Менин оюмча азыр Ак үйдө бийликте отуруп калган мурдагы кишилер, СССРдин убактагы кишилер, чоң кишилер. Менин оюмча жаш муунга жол бериш керек, алардын айткан сөздөрүнө угуш керек жана айткан шарттары менен жашаш керек да. Ошондо менин оюмча жаш патриоттордун колунан келет Кыргызстанды бутка тургузганга. Буюрса, сен бийликке эгерде барып калсаң, Кыргызстанды өнүктүрөсүңбү? Колдон келгенче аракет кылабыз иншаллах.
Чоң рахмат жигиттер, ийгилик ишиңерге. Достор, бүгүнкү чыгарылышта аябай кызыктуу жооптор чыкты деп ишенем. Кыргызстандын өнүгүшү үчүн сиз кандай салым кошот элеңиз, аны ылдыйга комментарийге жазып коюңуздар. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Чоң суроо долбоору жана мен Айбек Бектемиров. Аман болуңуздар.